Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Кандайсыздар, ден соолуктар жакшыбы? Мен кайрылууларымдан кийин дайыма комментарийлер жазышат. Ташиевдин боттору жазып калат. Мурда ошол боттор азыркы бийликте айга күнгө теңеп 30 жылда мындай болгон эмес деп мактап жүргөндөр бүгүнкү күндө терс пикирлер жазып атышат да. Кыргызстанда жашоо оорлоп кетти. Анан кийин сен өзүң тетиякта жатып алып, анан деп Кыргызстанга барып сүйлөгөндө атайын Америкадан жалданып акча үчүн келдиңби деп, эми болсо кайра качып кеттиңби коркуп деген сыяктуу сөздөрдү айтып беришет да. Жанагы притча барго, жана бир абышка кемпирин тиги жөө бастырып эшекти минип алса, кемпирин жөө бастырып атышат деп, анан кийин кайра аларды угуп, анан кемпирин тиги эшекке отургузуп анан өзү жөө басып алса, тиги кемпиринен коркуп атат депчи. Анан кийин кайра анан кемпирин учкачтырып өзү отуруп алса, анан кийин байкуш эшектин белин сындырмай болушту деп. Кыскасы ошондой. Анан ошодон улам бул элге, адамдарга эч нерсе жакпайт. Шылтоо тапкысы келген адам, кыйкым тапкысы келген адам, бул туура айтып атат экен, могу жер туура экен, могу жер туура эмес экен деп жыйынтык чыгарбай, өз алдынча жанагындай бир улам бир баягы жумурткадан кыр издеп, анан ошол кырды таба берет да, жок жерденчи. Эми Садыр Жапаровду эмнеге колдоп атасың дегендерге, эмнеге мынча колдоп атасың, бийликти кошомат кылып атасың, жалап атасың, антип атасың, мынтип атасың деп аябай уят сөздөргө чейин жазышат. Мен аларды кайталабайын. Туугандар, өзүңөр элестетсеңер, мына бүгүнкү президент бийликке мына 20-жылдын этегинде бийликке келди, анан турукташтыруу аркы болуп, анан 21-жылы 10-январда президент болуп шайланды. Андан кийин анан жанагы 22-жыл жанагы конституцияны өзгөртүү, анан кийин конституцияга жанагы мыйзамдарды шайкеш келтирүү, конституциялык мыйзамдарды өзгөртүү, жана башка көптөгөн нерселер жасап, анан өзүңөр жакшы билесиңер, ошол 20-жылы кете турган 6-чакырылыш 21-жылга чейин 1 жыл узак иштеп калган да. Анан ошентип отуруп, анан турукташтырып, анан 22-жылы реалдуу иштер башталган. Анан башында жана 22-жылы капсула салып берчү эмес беле? Мен деле күлкүм келерчү, капсула эле салып берет депчи. Анан көпчүлүк жана таң калгандардын арасында мен да бар болчумун да. Анан ошол капсула салган капсулалардын дээрлик бардыгы ишке ашып, ошол курулуштардын бардыгы курулуп, зыңкыган имараттар курулуп, жолдор салынып, ленталар кесилди. Бүгүнкү күндө ошолордун баары иштеп атат. Кыргызстандын 20-жылга чейинки инфраструктурасын карагыла дагы, бүгүнкү күндөгү инфраструктурасын карагыла. Садыр Жапаровдун эң биринчи жасаган иши көз алдымда турат азыркыга чейин. Бийликке келер менен жанагы ошол кезде эсиңердеби, ковидте көптөрү кредит алып, анан кредиттерин төлөй алышпай, орто жана чакан ишкерлер аябай кыйналышып, анан ковидте иш жүрбөй, анан баягы кредиттер төлөнбөй калганда, ошондо биринчи болуп, ошол бюджетте акча жок, кыйналып аткан, дефицит болуп аткан малда ошого карабастан акча таап туруп, анан 100 000 сомго чейинки кредити барлардын бардыгын кредиттерин жапкан. Эсиңерде ушул нерсе? Ушул нерсе үчүн, ошол үчүн эле канча каражат кетет да. Анан жанагы көп майда ишкерлерге, тиги майда чакан ишкерлик кылгыла деп туруп, ар бирине 100 000 сомдон жанагындай судабы ушундай берген да. Анан ошолордун результаттарын кийин кече жакында текшерип карап чыкты. Эмне кылдыңар, ушуну алдыңар, эмне кылдыңар депчи. Анан кийин ошондон баштап, кыскасы, Кыргызстанда инфраструктуралык абал аябай жакшырды. Ушунчалык. Эми 20-жылга чейинки Кыргызстандын инфраструктурасын карагыла дагы, ага чейин деле жолдор жасалып, мектептер салынган, бирок мынчалык объемдуу эмес да. Асфальттар басылчу, бирок аз объемдуу. Анан көпчүлүгү ошол Кытайдын гранттарына жасалган. Эсимде 2012-13 жылдары Бишкек шаарында жалпы 118 километр жол жасалып, биз ошону айга күнгө теңеп
Иса Өмүркулов мэр болчу ал кезде. Мен ошо мындай колдоп жүргөнбүз да. Урматтуу достор, анан эми бүгүнкү күндө карагылачы, бүгүнкү күндө кандай гана курулуштар, мега курулуштар курулуп атат, майда курулуштар курулуп атат. Ачылыштарга президент эмес, Кабминдин төрагасы эмес, губернаторлор жетишпей атат. Ачылыштарга барып лента кескенге. Мен өткөндө тамашаладым, тиги Ермат Жумаев менен сүйлөшүп калдык телефондончу, Таластын губернатору менен. Анан айттым, сен бир 5-6 көчөнүн баардыгын ачылышын бир эле жасап койчусуң. Негиздеген ар бир көчөнү башынан бир ачылыш кылып, этегинен бир ачылыш кылып, ар бир көчөнү өзүнчө ачылыш кылсаң болмок десем, күлөт да ал жигитчи. Ошого дагы убактыбыз тар болуп, аябай иш көп болуп атат дейт да. Бүгүнкү күндө ошол курулуштардын баардыгы Баткенде, Нарында, Көлдө, Таласта, Чүйдө, Жалал Абадта, Ошто бардык жерде жасалып атат. Жалал Абад шаарында көрүп келдим, аябай көптөгөн курулуштар курулду да. Эми Кыргызстанда абдан чоң өзгөрүүлөр болуп атат. Ошол эле мен дайыма айтам, Манас аэропорту бир кезде аэропорт курмак түгүл, ошол аэропортко бараткан жолду жасаганга мамлекеттин чамасы жок болчу. Жанагы Бишкектен баштап тиги Манас аэропортуна барган жолду жасай албай эле жүдөп какап эле ошо жүрчүбүз. Анан азыр эми карасаңар, азыр ошол Манас аэропортунун акчасы менен Кыргызстанга канча регионалдык аэропорт, мына Кербен, Аксыда курулду. По-моему, так Казарманда курулган жок, курулду, по-моему. Эгер билсеңер жазып койгула. Кербен, Нарын, мен билген, Талас регионалдык аэропорттор курулду. Анан тышкары Ош аэропорту жаңыланып атат. Жалал Абадта жаңы аэропорт курулуп атат. Жалал Абадтын аэропорту регионалдык аэропорт болчу да. Чоң эл аралык аэропорт курулуп атат. Ысык көлдө Караколдун регионалдык аэропорту эл аралык аэропорт болуп, жаңы аэропорт курулду. Тамчыдагы аэропорттун аэровокзалы жасалды. Анан темир жолдун өзүнүн акчасы менен эле тетиги Балыкчыдан Кочкорго чейин бүгүнкү күндө темир жол курулду. Андан тышкары жанагы эски баягы жыгач шпалдап коебу, жана астындагысын, жыгач шпалдарды бетон шпалдарга алмаштырып, дагы бир топ жерлерде иштер жасалып атат. Ал болсо темир жолдон түшкөн акча менен жасалып атат. Эми Кыргызстандагы темир жол системасы өтө өнүккөн эмес да. Ошого карабастан ошол жерде дагы бир топ акча түшөт экен, ошо менен жасалып атат. Республикалык бюджеттен акча бөлүнбөй эле ошол мекемелердин өздөрүнүн акчалары менен жасалып атат да. Манас аэропортунун өзүнүн акчалары менен аэропорттор салынып, бүгүнкү күндө Манас аэропорту реконструкция болуп атат. Мурдагы Манас аэропорту жепиреген жалпак аэропорт, эки кабаттуу, бүгүнкү күндө заңгыраган чоң аэровокзалы менен, парковкасы менен, бүт шарттары менен курулуп атат. Манас аэропорту ачылганда көрөбүз айырмасынчы. Мурдагы анан эгерде ошол туура көрсө, Манас аэропортунун жетекчилиги жанына бир чоң баннер кылып туруп, баягы Манас аэропортунун мурдагы сүрөттөрүнүн баардыгын тартып турган илип коюш керек да. Мурда кандай болгон, азыр кандай болгон депчи. Анан бул элде мындай экен да, память деген, мындай эс тутум деген өтө кыска болот экен. Кечээ болуп аткан нерселерди бүгүн унутуп коет экен адамдарчы. Анан эмне болду, эмне өзгөрүү болду, эмнени кылып атат, эмнени кыйратты деп жазып атышат да, көп жазышат ушуларчы. Анан мен аябай таң калам да, бул кандай, эмнени кыйратты дегенчи. Кыргызстан профицитке чыга албай, тиги жана бюджетте тиги киреше бөлүгү, чыгаша бөлүгүн аша албай дайыма эле. Анан дефицит менен эле ошол дефицитти жаба албай, 20-30%, 40%ке чейин дефицит болуп, анан ошону жаба албай, тиги Европадан, тияктан карыз сурап, анан тиги пенсия пособияны акыбеткен жабыш үчүн карыз сурап эле жүрчүбүз ошо 20-жылга чейин. Анан ВВПнын жанагы тышкы карыздын ВВПга болгон катышы, ички дүң продукцияга болгон катышы 67-70% тегерегинде жүрчү, көп учурдачы. 60%тен ылдый түшчү эмес. Бүгүнкү күндө карасаңар, биздин экономиканын, то есть ВВП бул экономика да, анан ошол биздин тышкы карыздын үлүшү, экономикадагы үлүшү 39%тен ашпайт да. Элестетсеңер, бул Кыргызстан мисалы бир смело 50%ке чейин тышкы карызды көбөйтөрсө болот. То есть ВВПнын 50%нен ашырбай ошого чейин көбөйтөрсө болот. Дагы 11% разница бар.
Мен мунун баарын цифра менен айтып атам. Андан тышкары жолдор, фаптар, мектептер, ооруканалар, стадиондор, жана футбольный поле тиги бу дегендерди спонсорлорду издеп, анан арабтар салып берди, анан тигилер салып берди деп ошолордун көзүн карап жүрчү эмес белек. Bir айылда же bir 5-6 айылда bir футбольный поле ачылса, анын баарын лентасын кесишип ушундай болуп калчу да. Эсимде 2011-жылы ал кезде Атамбаев премьер-министр, Отунбаева президент, анан ошондо Отунбаева менен журналисттер баарыбыз барганбыз Нарынгачы. Анан ошондо Нарындын ошол кезде губернатору Канат Муратбеков байкем сүйлөшүп аткан эсимде да. Тиги курулуш министри ким эле ошол кезде? Курулуш агенттиги болчу ал кезде. По-моему, Нарбаев беле, Каныбек Нарбаев беле, ошонун орун басарына сүйлөшүп атканда, жакында албай Атамбаевди айтып атат да, шеф келет депчи, тиги Алмаз Шаршенович келет, анан ошого тиги мектептин курулушун бүтүрүп берип койчу деп жалдырап суранып аткан эсимде да. Акчаны тезирээк бүтүрүп, документтерди бүтүрүп койгола болчу тезирээк депчи. То есть анан ошол кезде bir кайсы bir мектептин ачылышы болсо, ошол мектептин ачылышын президент менен премьер-министр талашып, мен ачам деп, анан кийин президент өкүмзорлукка салып кеткен учурлар болчу да. Анан кийин контейнер мектептер бар болчу, контейнер мектептерди куруп, мектептерди салып алып, анан ошо контейнердин ичинде балдарды окутуп, анан ошонун ачылышын кылган сүрөттөр, видеолор азыр деле турат. Эми элестетсеңер, ошол кездеги абалдан бүгүнкү күндөгү абал кандай өзгөрдү? Кандай мега проекттер салып атат да? Жана Бишкектеги стадиондучу, жана видеодон, сүрөттөн көргөндө кичинекей эле көрүнөт. Жанына барып көрсөңөр, жана Южный магистраль менен до конца кете бересиңер, тиги Западный ТЭЦке чейин, ТЭЦ 2ге чейин кете бересиңер. Ошол жака барып көрсөңөр, жанынан көрсөңөр, мега мындай чоң проект да. Бул мега проект, ал нерсе кыргыздардын түшүнө кирген эмес. Мен 2024-жылы Таласка барып, Талас шаарында өзүм теги бала кезде балчык кечип чоңойгон көчөлөрдү барып карасам, баардыгын асфальттап коюптур. Көпчүлүгүн асфальттап коюптур. Ошол асфальттарды көрүп, мен оозуму ачып таң калгам да. Мен ойлогом, ушу биздин тирүүбүздө, биз карыганча мындай асфальтты көрбөйбүз го ал жакта деп ойлочумун да. Балчык эмес, эптеп үстүнө шагыл төшөлсө деле ошого ыраазы болуп жашаганбыз да. Ошондой ыраазы болмокпуз да. Бүгүнкү күндө биздин оюбузга келбеген иштер жасалып, акылыбызга келбеген курулуштардын баары жүрүп атат да. Мунун баардыгы эмне? Мунун баардыгы менет, мунун баары акча. Мунун баардыгы ошол эмнени билдирет? Экономика өсүп атканын билдирет. Кыргызстандын бюджетине акчалар кирип атканын билдирет. Анан ошонун баардыгын көрүп туруп, керек болсо силерге мисалы Садыр Жапаров адам катары жакпашы мүмкүн, бийликтеги кайсы бир адам жакпашы мүмкүн, бирок ошого карабай анын жасаган иштерин баалаш керек да. Жакшысын жакшы деш керек да. Керек болсо Садыр Жапаровдун душманы деле там бериш керек да. Душмандары там берип атат негизи. Мындай оюбузга келчү маселе действительно кыйын экен деп сөз кылгандарын угам, бирок алар публикага айтпайт да. Алар дайыма кемчиликтерин чукуп турушат. Анан жакшы нерсени жакшы деп, кыргызда сөз бар, жакшыны жакшы дегенден жаак сынбайт дейт, урматтуу туугандар. Жакшыны жакшы дегенден жаак сынбайт. Анан жакшы нерсени жакшы деп, болгон нерсени болуп атат деп айтыш керек да. Анан Кыргызстандагы болуп аткан өзгөрүүлөрдү көрүп, мен мисалы кубанам, анткени мен ошол өлкөнүн патриотумун. Кыргызстанга 5 тиын, 3 тиын келсе дагы мен сүйүнөм. Экономика көтөрүлсө сүйүнөм. Кыргыздар жакшы кийинип, жакшы ичинип, жакшы машина айдаса, жакшы жолдо жүрсө, жакшы үйдө жашаса сүйүнөм мен. Анан то есть мен жанагы берки темир жол, камбар аталарды айтпай эле коеюн. Алар курулгандан кийин дагы экономикага дагы кошумча салымдар, кошумча өзгөрүүлөр болот, урматтуу туугандар. Мен жанагындай карапайым адамдардын баягы шаардагы, үйлөрдөгү жашоолорун айтып атам. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын шаарлары шаарга окшош баштады. Кыргызстандын айылдары айылга окшош баштады. Чыныгы айылдарга окшош баштады. Биз бир кезде тетиги Грузияга аябай суктанчу элек да. Грузияда көптөгөн иштер жасалып атат деп атыпчы. Бүгүнкү күндө карасаңар, Грузияда Саакашвилини кыргыздар көп сөз кылбай калды мурдагыдайчы. Мурда ошого суктанчубуз, анткени өзүбүздө эч кандай өзгөрүү жок болчу да. Анан тышкары тетиги эмелер тиги
Белоруссияга баргам 2016-жылы. Анан Белоруссиянын айылдарын, кыштактарын, шаарларын көрүп алып аябай суктанчубуз. Бүгүнкү күндө Кыргызстан албетте жете элек, бирок Кыргызстан ушундай темп менен кете берсе, шаарлары да жаркырайт, көчөлөрү да жаркырайт, бүттүк жерде асфальтталбаган жолдор, тиги тоолорго чейин жолдор асфальтталбаган жол, жаркырабаган көчө калбай калат, урматтуу туугандар. Биз ошого жетиш үчүн эмне кылыш керек? Биз ошого жетиш үчүн ынтымакта болуш керек. Президент иштеп атабы, аракет кылып атабы, түн уйкусун 4 бөлүп уктабайт. Мисалычы, мен чиновниктер менен көп сүйлөшөм. Түнкү 3-тө, 2-де, 1-де WhatsApp'тан тапшырмаларды берет дейт. Могу жерде мондай проблема бар экен, чечкиле депчи, бүттүгүн контролду кармап турат. Кыргызстанда кылып аткан эмне маалыматтар болсо ошонун баардыгы президентке өзүнүн убагында ыкчам жетип турат, урматтуу туугандар. Ушуну мындай эстен чыгарбаш керек да. Андан тышкары мен дагы бир жолу кайталап коеюн, өткөндө да айткам. Кыргызстанда бүгүнкү күндө ошол буга чейин тетиги 30 жылдай болуп калды. Ошол Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу баягы сөз жүзүндө келген да, сөз жүзүндө ар кандай шылтоолор менен геосаясий ар кандай бир тымызын тирешүүлөрдүн натыйжасында, тоскоолдуктардын натыйжасында ошол курулуштар башталбай, курулбай келген. Бүгүнкү күндө ошол курулуш башталды. Ошого старт берилди, курулуш жүрүп атат, туннелдер казылып атат, тетиги казарман. Илгери тети Тогуз-Торо дегенде Бишкектен Тогуз-Торого жетиш деген бул вообще түшкө кирбеген нерсе болчу. Азыр эми ал жерде жана альтернативный жол салынды. Албетте Атамбаевдин убагында башталган. Атамбаевдин бир жакшы проектилердин бири. Бирок ал деле толук бүтө элек болчу да, бүтпөй калган. Анан бүгүнкү күндө ошол жолдорду дагы дополнительно жасап, дагы кошумча каржылап, кеңейтип, көбөйтүп, жанагындай көчкүлөр, шагылдар түшүп кетип атат, жолго ар кандай бир коркунучтарды келтирипчи. Анан ошол нерселердин баарын иреттеп, улам буюрса ал жагы да бир жакшы ачылып, бир жакшы жаркыраган жол болот. Анан ошол жерден темир жол өтөт. Мындайча айтканда, Тогуз-Торо накта центр болот. Накта ошол 9 жолдун тому болот. Анан бүгүнкү күндө эми тетиги көлдөгү жасалып аткан жолдорду, трассаларды, тетиги жайлоолорго чейин салынган жолдордун баарын көрүп сүйүнүп келдим да. Баардык жерде жасалып атат ошондой жерлерчи. Анан бүгүнкү күндө элдин экономикалык абалы дагы кыйла жакшырды, мурда карагандачы. Бул эми тиги Садыр Жапаров келип эл байып кетти деп мен бир сөз менен айткым келбейт. Бул албетте баягы көптөгөн аракеттердин жыйындысы. Бирок, то есть жашоо шарт, Кудайга шүгүр, жакшы. Андан кийин бүгүнкү күндө эң негизгиси мамлекет өзүнүн мамлекет катары функциясын аткарып атат. Ошол чек аралар тапталды, мега курулуштар жүрүп атат. Андан кийин Камбар ата бирдин курулушу старт берилди, уже башталып атат да. Ал Камбар ата бир курула турган болсо, Кыргызстан электр энергиясын экспорттой баштайт. Өзүбүзгө электр энергия жетишпей атат бүгүнкү күндөчү. Ошону жаап, камсыздап өзүбүзгө, андан тышкары экспортко чыгарсак болот да электр энергияны. Ошондой достор. Андан тышкары жанагындай чек ара бекеттери, чек аралардагы тосмо зымдар, жана башкалар, анан кийин Баткенде канча каргашалуу 2 жолку согуш болду, окуя болду да. Ошондо Баткендин элин жапырт тиги эвакуация кылып алып чыгып, анан кийин ошол жерден ал жерде тынчтыкты орнотуп, андан кийин кайрадан жана талкаланган бекеттердин баардыгын оңдоп, анан кийин кайра курулушка акчаны бөлүп, анан кийин үйлөрдү жанагындай тиги жабыртаткан, өрттөлгөн үйлөрдүн баардыгын кайра калыбына келтирип, салып берип, бүгүнкү күндө элдерге шарт түзүп, керек болсо тиги эч ким барбаган, эч бир президент басып барбаган Зардалыга чейин барды го, Садыр Жапаров барды, ошол жерге барып, анан бүгүнкү күндө Зардалыга жол салынып атат. Алайкууга жардыңгыр менен эптеп мындай шагыл калдыраган таштак жол менен барышчу. Эптеп кудай депчи. Бүгүнкү күндө ошол жерге асфальт жол салынып атат. Дагы көптөгөн жерлерге, өрөөндөргө, тоолорго, кырларга жол салынат.
урматтуу туугандар, ушунун баардыгы эмгек, ушунун баардыгы акча, ушунун баары мээнет, ушунун баардыгы ошол президенттин командасынын иши натыйжасы. Бүгүнкү күндө иш начар болуп атат ийбу деп наалгандарды угам, бирок ошол наалган адамдар көбү ошолор бийликте болгон. Саясатта жүргөн адамдар келип алып отуруп алып жанагы баягы чапанын сүйлөгөн чалдар отуруп алып, анан тамекини чегип коюшуп, биздин убакта мындай эле андай эле деп сындап калышат, мен угуп калам да. Бирок ошолор өзүнүн убагында ошолор көп нерсени жыргатышкан эмес. Бүгүнкү күндө албетте эми тилде сөөк жок экен да, сынды айта берет, эмете берет, анан кийин сөздү кайталай берсең окшошо берет да. Бирок деген реалдуулукту караш керек да. Анан кийин мен президентибизге мындай сунуш киргизет элем да, мен дагы бир өзүмдүн каналдарым аркылуу айтайын деп атам. Көп ойлойт мени тиги президент менен жакын постоянно байланыш турат депчи. Мен эч кандай түз байланышым жок. Бирок президент менен байланыштагы адамдар менен менин байланышым тыгыз, ошондуктан керектүү маалыматтарды жеткире алам да. Президентке мындай сунуш киргизейин деп атам да. Ошол жанагы мурдагы, мисалы бир жерге жолдорду салдыңарбы? Ошол жердеги жолдун мурдагы кебетелерин бир баннерлерге сүрөткө тартып туруп илип коюш керек ошол жергечи, мурда кандай болгон деп туруп. Бир имарат курулду, оңдолду, мурдагы эски имарат кандай эле, ошону сүрөткө тартып туруп, ошол сүрөтүн килтейтип туруп, анан кийин ошол жерге илип коюш керек. Мурда мындай болчу, азыр мындай болду депчи. Ошондо адамдар айырмасын кичине да болсо сезет да. Анан биз эгерде мамлекет болобуз десек, улут болобуз десек, өнүккөн мамлекет болобуз десек, анда ушундай темп менен тынч, аккуратно, биримдикте ынтымак менен өнүгүп кете бериш керек. Анан могу жерде азыр комментарийлерди өчүрүп койдум да, мындай эметип койгом да, жылдырып койгом. Казарманда да аэропорт курулду дейт. Анан Нургазы Жакупов деген жазыптыр. Ташиевдин кылган мыйзамсыз иштерине Жапаров дагы жооп бериш керекпи? Сен кандай ойлойсуң дейт. Ташиевдин кылган мыйзамсыз иштерине президент Садыр Жапаров өзүнүн жоопкерчилигин сезип атат. Өзүнүн моралдык жоопкерчилигин сезип атат да. Ошол нерселерди, ошол жанагындай кадровый чехардаларды, же болбосо жанагындай бир соттук, укуктук туура эмес кетирилген каталарды, кылмыштардын баардыгын бүгүнкү күндө кайра иретине келтирип, акырындык менен баардыгын тынчтык менен, аккуратно, адамдарга залал келтирбей, ушинтип акырындап маселелер чечилип атат да. Бүгүнкү күндө соттук, укуктук маселелер, жергиликтүү деңгээлдеги көп маселелерди президент көргөндөн кийин жакында губернаторлор менен акимдерге полномочия берди. Ошол жердеги маселелерди, комиссияларды түзүп туруп, анан кийин жанагындай прокурор, милиция, СМБлардын баардыгы ошол жергиликтүү бийликке мындай бир түзөнсүз баш ээ турган кылып, ошондой бир чечимдерди кабыл алды да. Анан кийин бүгүнкү күндө буюрса жергиликтүү деңгээлде ошол буга чейинки чечилбеген көп маселелер жергиликтүү деңгээлде чечилет, акырындап чечиле баштайт да. Ошонун баары туура сөз. Президенттин жанындагылар анга түтүп жатышат, эмнеге көрбөйт дейт. Эми мындай да, албетте ар бир командада кайсы бир чечимдерди кабыл алганга түрткөн, же болбосо бир ушундай сунуштарды берген, же болбосо ушундай бир ар түрдүү адамдар болушу мүмкүн. Командада болот да. Кындыксыз команда болбойт. Кемчиликсиз адам болбойт. Мына могу 5 манжа карасаң, 5 манжа карасаң, ар бири ар башка да. Бирөөсү кыска, бирөөсү узун, бирөөсү орто дегендейчи. Анан ошол сыяктуу эле адамдар да ар түрдүү болот да. Команда да ар түрдүү болот. Алып Туткучевдун мындай сөзү бар. 5 манжа бөлөк билек 1, 5 манжа бөлөк билек 1, 5 адам бөлөк тилек 1 дейт. Ошондо, то есть 5 адам бөлөк тилек 1 деген ошондой бирдиктүү тилек болгондо, бирдиктүү саясат болгондо, анда ошондо алдыга жылабыз. Анан кийин ары тартып, бери тартып, чайпай бергенде Кыргызстан кичинекей корабль чөгүп кетет, оодарылып калат. Кыргызстанды кээде мынтет да, эми өзүнүн оюн айтып коюп атпайбы, ага эмне куугунтук кылып атат, тинтип атат деген ойлор болушу мүмкүн да. Мисалы мына бүгүнкү күндө мен деле досторум куугунтук көрүп эметип атышат да. Мен аларга деле мындай сүйлөшкөндө түшүндүрүп айтам да.
Анан то есть ошондой кептер бар. ооба айрым жерлерде адам укуктары бузулуп калып атат да. Бирок анын баары эмнеге болуп атат? Анын баардыгы ошол өлкөдө туруктуулук болсун, тынчтык болсун, чайпабасын, инвесторлорду коркутпасын, үркүтпөсүн деген маселе болуп атат. Анан бүгүнкү күндө мисалы Кытай маселеси бүгүнкү күндө өтө актуалдуу болуп атат. Кайсы бир күчтөрдүн, кайсы жана үчүнчү күчтөр деп атпайсыңарбы? Үчүнчү күчтөр деген мындайча айтканда, кыскача айтканда, бул деген чоң державалар. Үчүнчү күчтөр ким, үчүнчү күчтөр ким деп тилдеп атпайбы меничи? Чоң державалар, үчүнчү күчтөр булар чоң державалар. Жанагындай темир жолдун курулушуна кызыктар болбогон, Кыргызстан кечке ушу кайыр сурап бизге кошомат кылып келе берсе экен, үй күчүктөй болуп бизден алыс чыкпаса экен, жылбаса экен, башкалар менен тең ата сүйлөшүп өз алдынча мамлекет болуп кетпесе экен деген чоң державалар, күчтөр бар. Ошолор өзүбүздөгү майда күчтөрдү түрткүлөп, тукуруп, анан кийин ошондой ар кандай түшүнүксүз жанагындай немени мындай элдин арасында ар кандай дүрбөлөңдөрдү салып, анан бийликтин рейтингин төмөндөтүп, анан ошондой иш аракеттерди жүргүзүп атышат. Андан тышкары өзүбүздүн ички күчтөр бар. Алардын бири мисалы Камчыбек Ташиевдин командасы. Мен азыр Фейсбуктан карап анализдеп турам. Ошол убагында Ташиев бийликте турганда бийлик сонун иштеп атат, тим эле керемет болуп атат деп аткандар бүгүн болсо налып президентти каргап шилеп жазып атышат. Эмне себептен дегенде, бул жерде баягы ошол Ташиев бийликтен кеттен баардыгы жаман болот деген. Бул фанатизм да. Урматтуу туугандар, Ташиев ал жөн кеткен жок да. Ташиев ошол кылган былыктары, кылмыштары көп болгон үчүн кетти. Анын баарын 4-5 айдан бери какшап айтып бердим го. Эгерде маалымат керек болсо, YouTube'дан баарын карасаңар, маалыматтар жетиштүү. Эмне кылмыштарды кылган, эмне үчүн. Эгерде ошол Ташиев апапак бойдон, тынч бойдон акырын жакшынакай иштеп аткан жерден эле кызматтан алып салса, анда асман айдын баарын чаңытып, бүгүнкү күндө Кыргызстанды дүрбөтүп, чайпалтып отурмак да. Эмне үчүн унчукпай отурат? Анткени өзүнүн кылмыштары көп, аркасында калбыры көп, богу көп, мындайча айтканда көчүгүн бар бог. Ошон үчүн ал унчукпай, тымпыйып, баардык нерсеге кайыл болуп отурат. Анткени анын дагы чоң кылмыштары бар да. Ошол нерселер ачылып кетпесин, анан кийин мен камалып калбайын, бала чакам камалып калбасын деп отурат да. Мен бир эле нерсени айтайын. Ташиев бийликке келем деп жулунуп, аракет кылып чуркап жүрдү да. Анан кийин Борбор шаарды Манас шаарына көчүрөм, Кыргызстандын борбору кылам, анан кийин ошодо отуруп алып резиденция кылып, Барпыга резиденция куруп, 300 гектар жерди бөлүп, резиденция куруп алып, анан ошол жерде башкарам деген саясат болгон. Анан ошол Таймурастын жанында жүргөн балдарга айтат экен да, Таймурас айтат экен, Томасчы, атам буюрса президент болот, 10 жыл башкарат, андан кийин мага өткөрүп берет депчи. Эми элестетип атасыңарбы? Кудай өзү эле сактасын. Ошондой күндү көрбөй калганыбызга Кудайга шүгүр. Ошол нерсе келбей калганына Кудайга шүгүр. Ташиев ГКнын башында турганда канча будуңчан, канча куугунтуктар, канча кылмыштарды жасады. Элестетсеңер, президент болгондо эмне болот? Ошондуктан анан бүгүнкү күндө ошол Ташиевдин тарапташтары дагы кымбатчылык болуп кетти. Анан Ташиев болгондо кымбатчылык болмок эмес, анан бензин кымбаттамак эмес, анан Кытайларды Ташиев ордуна койду эле деген сыяктуу видеолорду, немелерди чыгарып, кыйытма саясат жүргүзүп атышат. Урматтуу туугандар. Ошол Ташиев болгондо деле ушундай эле картина болмок. Мындан хуже болмок, возможно. Адамдардын укугу дагы дальше бузулмак. Канча адамдар кордук көрмөк. И ошол көптөгөн куугунтуктар болмок. Анан кийин Ташиев эч кандай эттин баасын дагы, нандын баасын дагы, жана башкалардын баасын арзандата албайт. Ал сыйкырчы эмес. Кыргызстанда канча продукция болсо, ошого жараша, спроско жараша, талапка жараша баа өсөт. Аны сыйкырчылык менен чечкенге болбойт, аны акыл менен чечиш керек. Эмне кылыш керек? Ал үчүн эмгек кылыш керек. Ал үчүн өзүбүздүн өндүрүшчүлөрдү көбөйтүш керек. Өндүрүшчүлөргө шарт түзүш керек. Анан кийин өзүбүздө продовольственный безопасностька мындай бир катуу кам көрүш керек. Абдулла Ташиев байкебиз айткандай, ошол жанагындай ай чарба тармагына көп көңүл буруш керек да.
ошондо ошол маселе акырындап чечилиши мүмкүн, бирок анда да толук чечилбейт. Ушундай туугандар. Так, президенттин жанындагылар, анан президенттин командасында жанагындай адамдар болушу мүмкүн деп атпайсыңарбы? Болушу мүмкүн, ооба. Бирок президент айланасында эмне болуп атат, ким кандай иштеп атат, эмне кылып атат, баардыгын көрүп билип турат. Президенттин информаторлору дафига, мындай. WhatsApp менен элдин баары менен сүйлөшөт. Группалары бар. Анан кийин ошол жерге бүт маалыматтар түшүп турат. Анын баарын өзү көзөмөлдөп карап турат. Жергиликтүү бийлик эмне кылып атат, тиги Кулундудагы айыл өкмөт эмне кылып атат, кайсы жерде бир качак болсо, Facebookка бир жака чыкса, анын баарын тикирейип карап турат. Инстаграмга чыккан маалыматтардын баарын тикирейип карап турат. Кыскасы, то есть президенттин бүгүнкү бийликтин маалыматтуулугу, элдин арасында болгон окуянын баардыгын байкагандыгы, тиги маалыматы жетиштүү. Ошон үчүн президент ошол команданы өзү түздү, жоопкерчиликти өзү алып, бүгүнкү күндө ошол команданы жетектеп иштеп атат. Жоопкерчилик, иши жакшы болсо, жоопкерчилик жакшысы ошол президентке калат, иши начар болсо, жоопкерчилиги президентке калат. Бирок бүгүнкү күндө иш көрүп атабыз, иш кандай кетип атат, кандай ыргак менен кетип атат, кандай результат болуп атат, ошонун баарын көрүп атабыз. Так, больницаларды дагы жакшы караса болот эле, ковидтен кийин буту кол ооругандар көбөйдү, тиги дейт. Так, ооба, андай нерселер бар, ошол маселелердин баарын четинен чечип келе атпайбы, бүт тармактарды чечип келе атат. Саламаттык сактоо министрлиги дагы кирип, тиги ошол тармакты кантип өнүктүрүү керек деген концепцияларды деле сунуштап атса керек. Ал жактан деле чечимдерди кабыл алып, жаңы ооруканаларды куруу, расширение кылуу, ремонт жана башкалардын баардыгы болуп атат да. Ошонун баары акча болгон үчүн болот да. Акча болбосо кактан болот? Мурда болсо тиги лента кесип, анан кийин кол чаап, анча-мынча нерселерге сүйүнүп коюп жүрөчү эмес белек. Так, темир жолдун салышын каалабаган үчүнчү тараптар бар окшойт. Албетте бар. Мына мен бир эле мисал айтайын. Эгер ошол темир жол курула турган болсо, биздин бир чоң старший братыбыз бар, мисалы, менде бир мындай кыскача маалыматтары бар. Эми жалпы мисалы ошолор темир жолдон эле, эгер Кытайлар бул жактан темир жол куруп Европага жол ачыла турган болсо, анда деген ошол бир чоң держава $10 миллиард чейин каражат жоготот экен да. Мына кызыкчылыктын баары ошол жерде жатат. Мисалы Казакстан менен Кытайдын Казакстан аркылуу кеткен темир жолу биздин темир жолдон 900 километрге узак. 900 километрге узак деген бул деген миллиарддаган доллар акчалар да. Анан Кытай болсо ошол Россиядагы темир жолду да пайдаланат, Казакстанда темир жолду да пайдаланат, биз жакта да пайдаланат. Анан баарын ачып коет. Анан ишкерлер өздөрүнүн багыттарына жараша туш тараптарга товарларды сатып, ары бери ташып, сатып алып, ушинтип алака катыш жандан берет. То есть алар ошол экономикасын жанагындай транспорттук коридорлордун диверсификация кылып атат да. То есть бир канча багыттарды ачып, анан кийин альтернативдүү варианттарды ачып атат да. Ошол нерсе бизде чоң державаларга жакпай атат. Эми муну биз көргөнбүз да, тарыхыбызда көп эле көргөнбүз. Орус менен дос болсоң айбалтаңды ала жүр деген кыргыздын аталарыбыздын сөзү, бул бекерден калган сөз эмес, урматтуу туугандар. Так, бардык мамлекеттерде кымбатчылык болуп атат да, согуш болуп, ооба, туура айтасыз. Мына Америкада дагы кымбатчылык ушундай өтө жанагындай эме да, өтө мындай өтө кымбатчылык болуп атат. Продовольствие кымбаттады. Мисалы мурда бир $100-200, $300 бир тележка толтура продукт ала турган болсоң, ошол тележка продуктуну азыр где-то бир $500, $700 чейин коротуп аласың. Так, кымбатчылык 2 эсе, 2,5 эсе өсүп кетти. Майдын баасы өстү, ошого жараша транспортировка кымбаттады. Ошондой туугандар. Так, Нургазы Жакупов, Жапаров да жооп бериш керек. Ташиевди 5 жылдан бери билбеппи дейт. Так, ошол урматтуу туугандар, эмне үчүн мен мындай мунун баарын айтып туруш керек да. Эми эгерде баягы көзүбүз көрбөл болсо,
интернеттен деле көрүп атабыз, кайсыл жерде эмнелер ачылып атат. Мен ушу бир адатым бар да, өзүм көзүм көрмөйүнчө мындай бир ынанбай тура берем да, барыбырчы интернеттен көрсөм деле жанымдан барып көрөйүнчү деп ушул Баткенден башка жердин баарына барып эмнелер курулуп атат баарын өз көзүм менен көрүп келдим, кыдырып. Атайын машинамды айдап алып бүт жерлерди кыдырып, ошол жасалып аткан иштердин баардыгын өз көзүм менен көрүп келдим, урматтуу туугандар. Эгерде ушундай темп менен тынчтык өкүм сүрүп, анан президентке дагы 5 жылга шайлап мүмкүнчүлүк берип эметсек, элестетсеңер, мына 2022 жылдан быйыл 26 жыл, 4 жылдын ичинде канчалаган өзгөрүүлөр болду. Эми элестетсеңер, алдыда 5 жылда кандай өзгөрүүлөр болот. Ошондуктан биз сабыр кылып, ошол жакшы иштерди колдоп, кол чаба билип туруш керек. Анан кемчиликтер болсо айтыш керек. Бирок деген тиги кетсин, жоголсун, антип кетти, минтип кетти деп налый бербей, мына конкретика менен айтыш керек. Мына ошол маселелердин баарын көтөрүп эле айтып атат. Мен деле канча укуктук маселелерди жана башкалардын баарын президентке кайрылып публикага алып чыктым. Ошол бир канча маселелер чечилди. Ошол тиги буйрук берип, тияк-бияктарды карап, жергиликтүү бийликтер ошол маселелерди жеринде чечкенге аракет кылышты. Хотя бы кээ бирлери видимость создавать этишти. Ушундай аракеттер болду да. Анан мисалы бүгүнкү күндө макул, допустим, эмнеге башка адамды шайласак болбойт дейт да. Болот, ооба, шайлоого акысы бар. Кандидат болуп чыккандардын каалаганын тандап, каалаганына галочка берип, өзүңүздүн жүрөгүңүз менен тандап, шайлоого катышып, жарандык позицияңызды билдирсеңиз болот. Бирок деген нерсе бар да, бирок ошол мисалы эртең, допустим, мына Садыр Жапаровдун ордуна бир башка эле бир эшмат келди дейли да. Эшмат келип эле эмне асмандагы айды алып берип салмак беле? Же бардыгын базардагы бааны арзандатып салабы? Же болбосо силердин жашооңорду мындай налыган адамдардын жашоосун сүф деп жанагы Пушкин жомогундагы алтын балыктай кылып тиги жоктон бар кылып коебу? Кыла албайт да. Алар деле ушул эле Кыргызстанды башкарат да. Ушул эле нерселер, ушул эле проблемалар калат да аларга. Бирок ошондо ушундай неме менен ушундай темп менен иш болобу? Ушундай темп менен өзгөрүүлөр болобу? Чечкиндүү иш аракеттер болобу? Мына маселе ошондо. Шымына чычкан балага окшоп, тиги чечим кабыл албай, бүгүнкү чечим кабыл алып турган чечимди эртең кийинки жылы, наркы жылы деп сүрсүтүп, чиритип отурган президенттерди да көргөнбүз, урматтуу туугандар. Адилет айтчы, досун эмнеге камаган жок деп. Эми аны ал кишиден сураш керек, укук коргоо органдарынан сураш керек. Мен болгон фактылардын баарын алып чыктым. Сөзсүз ал өзүнүн жасаган кылмыштарына бир кезде жооп берет да. Мен буга ишенем. Так, рахмат, ошентип Кыргызстан үчүн кам көрүп, тынчын кетип элден тилип атасың, арам ойлорду кайда болсоң. Рахмат эже, рахмат, чоң рахмат. Бул мындай да, жарандык пикир, сөзсүз эле жарандык пикир дегенде сөзсүз эле наалып эле кыйкырып чыгыш керек эмес да. Анан кече мен жана немелергечи, жаш лидерлерге кайрылбадымбы? Азамат Баяманов деген жигит, по-моему, уже кармалды окшойт да. Азамат Баяманов деген жигит мына эмнеге 49 жылга жер берилип атат, тигиндей мындай деп нараазычылыгын айтып чыкты. Анан кийин Фейсбукта жазгандарга ишенди окшойт. Эми Азамат өзү жакшы жигит да, мен мындай сыртынан байкап жүрөм. Мен ал жигит менен жолуккан эмесмин. Түсү ийгиден түңүлбө дейт. Бирок бул жигит кайсы бир адамдардын, балким сен мына убагың келип калды, давай азыр сен чыксаң эл колдойт деп кимдир бирөөлөр далтысынан таптап, анан ошентип ошондой бир пикирлерге ишенип алган окшойт ал жигитчи. Ата көзү жакшы жигит. Анан айтып атпайбы, мисалы мен тиги Алтынай Сейитбековнун депутат болгондо ошонун помощниги болгом, анан Республика партиясынын жаштар канатын жетектегем депчи. Эми Азамат үчүн бул албетте келечекте балким президент болуп калар, Кудай буйрсачы, маңдайына жазса, эл колдосо. Бирок деген ошол депутаттын жардамчысы болуу, анан кийин бир партиянын жаштар канатын жетектөө менен бул мамлекетти жетектөө асман менен жердей айырмасы бар да. 35тей бала бул жаш. Жаш жагынан дагы жаш, курч, анан кийин
тажрыйбасы да жок. Анан ошол тажрыйбасы жоктугунан биздин кичинекей мамлекетке ар кандай социалдык саясий эксперименттер жасаганга болбойт, урматтуу туугандар. Ар кандай саясий эксперименттерди жасаганга болбойт Кыргызстанда. Биздин мамлекет эксперименттер үчүн жаралган мамлекет эмес. Аны ошол Америкада ар кандай күчтөр келип жасай берет. Бирок биздин мамлекет ал нерсени көтөрө албайт. Биз кичинекей эле мамлекетпиз, чаканбыз. Ошондуктан Кыргызстанды мындай чайпалтканга болбойт. Эч кимдин укугу жок. Мен азаматты сыйлайм, урматтайм, инимдей көрөм. Бирок деген Кыргызстандын элинин чувствосу менен ойноп, анан кийин ошо чайпалып турган ошо мамлекетти башкарып кетем деген ой болсо, анда жаңылыш болот. Анткени мен дагы айтып атканымдын себеби, мына кечээ бирөөлөр айтып калды. Бир иним айтат, байке ушу башыңыздан өткөндү мындай кененирээк эле айтып коюп белеңиз депчи. Айткым келген эмес, эми бир аз айтып берейин. 2007-жылы Бакиев менен Кулов тирешип калды. Бакиев президент, Кулов премьер-министр, анан премьер-министрликтен түштү да. Анан ошондо мен жанагы биз Канжар деген жаштар кыймылын түзүп, анан чыкканбыз. Анан кийин курч болчубуз, жаш болчубуз. Мээде бир жыргаган идея жок. Акыл дагы аз, тажрыйба дагы жок, эчтеке жок. Жаш баламын да, 21 жаштагы баламын. Мени деле ошо көкүткөн. Кайсы бир адамдар көкүткөн, давай чык, молодец, сен кыйын экенсиң, ой, курч экенсиң деп алдыга салып алып тургандан кийин өздөрү качып кеткен чет өлкөгө. Мен эми аттарын айтпай эле коеюн аларды. Ошондой анан мен дагы башка адамдардын айткандарын угуп пресс-конференция өрдүм, тияка чайпалдым, бияка чайпалдым, камалдым, анан кийин Алматыга качып кеттим, анан кайра келгенден кийин кайра кармалдым. Анан 2 жолу ГКНБнын СИЗОсуна кирип, жалпы жонунан 57 күн отуруп чыгып, анан кийин ошондон акылыма келгем. Ошондо мамлекет эмне экенин, саясат эмне экенин, мамлекеттик машина деген кандай экенин ошону түшүнүп, анан кийин акылыма келгем да. Анан жанагы забордон секирген саясатчылар, алар акылына кийин кече жакында эле киришти. Ошол забордон секирип, эгерде ошол кезде бир аз мындай бир ошо меникиндей бир аз акыл болгондо, балким алар андай нерсеге бармак эмес. Ошондуктан бул деген мындай да, бул деген тиги унчукпай коюш керек, унчукпай коюш керек, отуруш керек дегенди билдирбейт. Пикирди айтыш керек, шайлоого катыш керек, бирок конструктивдүү түрдө мындай бир жакшы диалог менен катышыш керек да. Анан эң негизгиси, мурдагы бийликтегилер жаштарды жолотчу эмес да. Анан өздөрүнүн жанагы баягы эски сасыган, чириген баягы потомственный чиновниктердин бала чакаларын улам биринен бирин кызматка алып эле, аларды көтөрүп эле, башкаларды жолотпой эле ушинтерчү да. Бүгүнкү күндө бүгүнкү бийлик бүт ошол командада иштейм, кызматка иштейм деген канча жаштардын бардыгына бийликти берди, кызматты берди. Сен ошол кызматка барсаң, акчаны да берет, мүмкүнчүлүктү да берет. Мына, давай иштегиле депчи. Бир канчасы иштеди, бир канчасы уурулук кылып, коррупция кылып камалып кетти. Бүгүнкү күндө ийгиликтүү иштеп аткан жаштар бар. Мисалы, ошонун бири мына Талас областынын губернатору. 91-жылкы Ермат Жумаев деген жигит. Ошентип ступенька менен акырындап көтөрүлүп келатат да. Иши жакшы жүрүп келатат да. Мисалы, ошого окшогон мыкты бир перспективалуу жаштар бар. Ошентип командада иштеп, ылдыйдан баштап иштеп көрүш керек. Ошо а дегенде айылдын деңгээлинде иштеш керек, анан кийин райондун деңгээлинде, анан областтын деңгээлинде ушинтип анан көтөрүлүп, анан кийин жалпы саясатты түшүнөсүң. Ошондон кийин анан сен тажрыйбалуу жетекчи болуп жетишесиң. Анан мисалы мына Казакстандын президенти Токаевди баланча тил билет, мындай деп айтып калышат да. Ал Токаев деген ошол бийликке келгенге чейин билесиңер, кандай тепкичтерди басып өткөн. Канча кызматтарды тиги 89-жылы, мисалы Касым Жомарт Токаев 89-жылы СССРдин Кытайдагы элчилигинде атташе болуп иштеген, котормочу болуп иштеген. Ошол жерде ошол кезде эле Кытай тилин билген да, англис тилин билген. Анан Назарбаев байкап калып, анан ошол жактан алып келип, анан кийин тышкы иштер министринин орун басары кылып, андан кийин тышкы иштер министри кылып, андан кийин премьер-министри кылып, анан кийин тиги жанагы Женевада ООНдун генеральный секретарынын орун басарлыгы Казакстанга тийгенде,
ошол жака жөнөтүп, генерал секретардын орун басары болуп, андан кийин сенаттын спикери болуп ошентип иштеп, анан кийин президенттикке келген. Мисалы Шавкат Мирзиёевди алалы да. Шавкат Мирзиёев ошол тетиги немеден Мирза Улукбекский райондо ошо 94-жылы 90-жылдары ошол Мирза Улукбекский райондо аким болуп иштеп, ага чейин тиги научный сотрудник болгон, академияны алып да легендарный парламенттин депутаты болгон. Ошол кездеги 90-жылкы биздеги легендарный парламенттен аларда дагы ошондой бир баягы Өзбек СССР Жогорку Советинин акыркы сазы бар болчу, 12-сазы. Ошол жерде депутат болуп иштеген. Анан кийин ошентип тажрыйба алганда, анан кийин Жизак облусунда губернатор болгон, хаким болгон. Андан кийин Самарканд облусунда хаким болгон, губернатор болгон. По-моему, Сурхандарияда иштеди беле, жокпу билбейм, азыр эстей албай атам. Анан кийин премьер-министр болгон 2003-жылы. 2003-жылдан 2016-жылга чейин премьер-министр болуп иштеп, 13 жыл Каримовдун алдында 13 жыл премьер-министр болуп иштеген. Мындайча айтканда лезвия менен баскан да, лезвия менен жүргөн. Ошондой кылдат саясат жүргүзүп ушинтип отуруп, анан кийин бийликтеп киш менен көтөрүлүп, анан мамлекеттин башына келди. Бүгүнкү күндө карагылачы Өзбекстанда кандай өзгөрүүлөр болуп атат. Ошентип чыдап саясатта ошентип такшалып келип, анан кийин мамлекеттин башына келип көптөгөн өзгөрүүлөрдү жасап атат. Тажрыйба да мол, акыл да мол, бардык нерсе жетиштүү, ресурсу да жетиштүү. Ошол сыяктуу, мисалы, эгерде бизде делечи революциялар, тополоңдор жана ызы-чуулар болбогондо, ошондой деле мындай преемственный бир саясат болгондо, балким бизде да башкача кетмек. Балким биз башкача жолду тандап алдык. Балким бул деле жакшы болду. Бүгүнкү күндө мына чечкиндүү бийлик келип, ошол көптөгөн курулуштарды, иштерди жасап атат. Албетте, жанагындай чечкиндүү жетекчилерде кээде шашмалык саясат болуп калат. Мисалы, Садыр Жапаровдун саясатында ошондой бир кээде бир мындай бир шашылыш кабыл алган чечимдер болот да, болуп калат. Мен байкап калам да. Бирок анын баардыгын өзү иреттеп, кайра калыбына келтирип, кайрадан иреттеп, жакшынакай кылып жасап келе атат. Эң негизгиси чоң курулуштарды жасап атат. Чоң өзгөрүүлөрдү жасап атат. Кыргызстандын экономикалык саясатын өзгөртүп атат. Жалпы саясатты өзгөртүп атат. Элдин бийликке болгон көз карашын өзгөртүп атат. Эгерде биз ушинтип дагы бир ушундай бир калп менен дагы бир 5 жыл, 10 жыл ушинтип кете бере турган болсок, биз башка деңгээлге чыгабыз. Казактардын, өзбектердин алдында биздин сөзүбүз өйдө болот. Бүгүнкү күндө деле сөзүбүз өйдө. Кыргыздар жүдөп калдыңар, тигинтип калдыңар, мынтип калдыңар деп шылдыңдабайт. Мурда шылдыңдачы, казактар шылдыңдачы, азыр казактар там берет, мисалычы. Ошондой туугандар, бул саясат, бул күрөш, бирок конструктивдүү күрөш болуш керек да. Эмгек, ошол эмгек менен жетиш керек. Мисалы, мамлекеттин башчына келиш үчүн сөзсүз эле бир 30тан ашкандан кийин деле 35ке чыктым, могул жашым жетет, мен президенттикке коем деген ал шашмалык, да. Мамлекеттин башына 50 жашта деле келсе болот, 55 жашта деле келсе болот, 60 жашта деле келсе болот. Вообще-то негизи жакшы мындай бир өтө оптималдуу башкаруу дүйнө жүзүндө бир жалпы тажрыйба менен алганда бир 60 жаштан 70 жашка чейинки аралыкта жетекчи такшалган, бышып жетилген курукта болот. Ошол убакта мамлекетти башкарса, ошол мамлекеттин арышы өйдө болот, саясаты да туруктуу болот, преемственный саясат уланат. Ошондо мамлекетте туруктуу болот, тынчтык болот, өнүгүү болот, көп нерсе жакшы болот да. Ошон үчүн шашпаш керек. Мына Садыр Жапаров деле 50ден ашканда бийликке келген, 53 жашында бийликке келген да. Ошондуктан мындай тажрыйба топтогула, ошол жаш лидерлер тажрыйба топтоп, командаларда иштеп, ошол ар кандай мамлекеттик кызмат деп кишилерин басып көтөрүлүп отуруп, анан кийин ошондой чоң ийгиликтерге жетсе, анан кийин чоң бийиктиктерди багындырса болот. Ошондой көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кстати, жана Имамидин Ташев менен эме жөнүндө сөз болуп калдыбы, Так, Имамидин Ташев. Так, Ташев менен Ташевке коюлган айыптар бири-бирине окшош. Ооба, ал пикириңерге кошулам. Соттун чечими мен акыйкатсыз деп эсептейм. Эми балким бир шайлоодон кийин балким алардын маселеси жакшы жагына чечилет деп ойлойм. Ошондой тескерисинче Аскат Жетиген жана башкалар
камактан бошотулуш керек. Буга келет, булар дагы камактан бошотулуп, буюрса бир акыйкаттык калыбына келет деп ишенем. Бирок өлкөбүздө тынчтык болсун, туруктуулук болсун, анан Садыр Жапаровдун бүгүнкү жасап аткан саясатын колдойлу. Бизге мен өзүм 40-тан 41-ге карадым бүгүнкү күндө. Жаш болгону менен, мисалы мен жаш эле курактамын, карып калган жокмун да. Бирок мен ошол Кыргызстандагы болуп аткан саясатты Акаевдин кезинен бери көз алдымда да. Мен өзүм да бала кезимден зирек бала болчумун, мындай эс тутумум жакшы, көп нерселер эсимде да. Ошол кезде кандай саясат болгон, бүгүнкү күнгө чейин кандай саясат болуп келди, бүгүн кандай болуп атат, ошонун баардыгын билген үчүн мен Садыр Жапаровду колдоп атам. Кыргызстанга мындан башка, мындан артык оптималдуу вариант жок, урматтуу туугандар. Бүгүнкү күндөгү эң оптималдуу вариант, эң ийгиликтүү, жакшы вариант бул Садыр Жапаров. Ошол Садыр Жапаровдун саясатын колдойлу дагы. Анан жакшы иштерин жакшы деп кол чаап туралы. Бизден ал анткеле минткеле деген жок да, өлкөнү иретке салып атат, өнүктүрүп атат. Ошол саясатты колдош керек. Кемчиликтер болсо айтыш керек, бирок конструктивдүү тил менен, сунуштар менен. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Өлкөбүз тынч болсун, мамлекетибиз өнүксүн. Кыргызстан алга.